Бул бөлмө сырттагы адамга кадимки кампа катары көрүнүшү мүмкүн, а бирок дубал шыптарынан бери бирдей температураны кармап туруучу жабдуулар орнотулган. Анткени сакталган алмалар ысыкта чирип, суукта үшүк алып кетпегидей болушу абзел. Себеби булардын дубалдарына дагы, полго дагы, потолокко дагы бардыгына атайын тиешелүү ысыкты же мыздакты чыгарбай турган материалдарды коюп туруп жасаганбыз. Ошондуктан бир гана азыраак гана энергия кетет. Аз электр энергиясы менен биз нормальный немеде сактап алабыз алмаларды. Абибилла Козиевдин муздаткыч кампасында азыр 50 тонна алма бар. Аларды 2-3 бөлмөгө ажыратып койгон. Себеби алмаларды сортуна карап 1 градустан 7 градуска чейинки температурада сактоо керектигин айтат. Бул жердеги алмалар ноябрь айында терилип келинген. Маселен, бул алманын сорту Смиренка деп аталат экен. Бул сорттогу алманы үй шартында март айына чейин сактоого мүмкүнчүлүк бар. Ал эми бул музканадагы 3 градустук температурада май айына чейин сакталат. Ишкер киреше алууда алма жыйноого кылдат көңүл бурат. Тактап айтканда, жерге түшкөн алмаларды ыргытып жибербей, жарактууларын өзүнчө сактап жатат. Жаз жай айларында иргеп, жергиликтүү базарга, анан башка мамлекеттерге сатыкка чыгарууну пландоодо. Мына алда жерге түшкөн алмалар, мына эми анча-мынча неме түшкөнү болгон, а калгандарын мынакей жакшынакайларын сорттоп туруп пайдаланса болот. Ушуну эми азыр жакында биз дагы кичине убакыт бар. Февралдын аягында буларды бардыгын негизинен бир 4 түргө сорттолунат. Майдалары өзүнчө, базарга кетчүлөр, кээ бир алдыңкы булардын ичинде мындай жакшынакай алдыңкылары турат, кээ бир жакшыналары кетет алыска. Биздин балдар дайым ушун немелерди, жакшына алмаларды Казакстандын Чимкент шаарында, Астана шаарында, Алматы шаарында, Тажикстандын Душанбе шаарында сатып үйрөнүп калышкан. Ош облусу боюнча бул сыяктуу 16 муздаткыч кампа бар. Алардан бул күнгө чейин 508 тонна алма экспортко чыкты. Мунун 313 тоннасы коңшу Өзбекстанга сатылган. Бул көрсөткүч айыл чарба борборуна катталганы гана. Адистер экспорттун көлөмү мындан да көп экенин айтышууда. Ошондо негизинен алма сатып алууга Өзбекстан мамлекети кызыктар. Бирок баягы Европага чыкканга азыр убакыт бизге неме мүмкүнчүлүк берген. Эгер каалай тургандар болсо, Европа мамлекеттерине кеңири өзүнүн продукциясын алмаларды алып чыгып саткан укугу бар да. Бизде таможнялардан жеңилдиктер берилген. Таможнялардан өткөндө ошо мурдагы неме боюнча бизге кыйла жеңилдиктер бар да. Баягы эл аралык мисал ала турган болсок, аларда баягы таможняда кошумча нарктарды төлөбөйт. Ошо эл катары баягы бизде мына СНГ мамлекеттерине өтүп атпайбы? Ошого гана салыктарды гана положенный мыйзам чегиндеги салыктарын гана төлөйт да, башка төлөмдөр төлөнбөйт да. Айыл чарба жаатындагы адистер алдыда экспорттагы жогорулашын болжолдошууда. Себеби Өзбекстанда негизинен мөмө жемиштер эрте бышкандыктан кеч күздөгү жемиштерге суроо талап күч болот. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак.